кечирек, сен ата бирден кошумча сабакка катышпайсыңбы? Жок, катышпайм. Апам катышпайсың деп айтты. Келдиңби кызым? Кырсагың ачтыбы? Кел, чай ичебиз. Жок, ичпейм. Чебер кызым, кандайсың? Окууларың жакшыбы? Жакшы апа, өзүңүздөр окууларым анча эмес. Быйыл ЖРТ тапшырат. Ошого кошумча сабактарга барышым керек эле. Кызым, биз сага айтпадык беле, үй курушубуз керек. Эртең толгонай абжең баласын үйлөйт, ага акча берүүбүз керек. Апа, сиздер атам экөөңүздөр 11 жылдан бери миграцияда жүрөсүздөр. Ошондо да үйүңүздөр же тобуңуздар бүтпөдү. Кызым, атам жумуштан келсин, сүйлөшөбүз. Кандайсыз, иштен келдиңизби? Ага, келдим. Атасы бүгүн кызыбыз менен сүйлөштүм, окууларына чыгып кеткир. Тойубуз бүтпөй, жыл үй ала албадык. Макул, кызыбыз менен өзүм сүйлөшөм. Кызым, кандайсың? Жакшымын. Апаң айткан сөздөрдү уктум. Кызым, туура айтасың. Мен эчтемебиз бүтпөдү. Ушул айда сенин алдыңа барып, кошумча сабактарга берип, быйыл акыркы окуу жылыңды жакшы бүтүрөсүң. Макул ата. Урматтуу миграция кеткен ата-энелер, сиздердин ушул үй алуу, той көйгөйлөрүңүздүн артынан ушундай чыр чатактар чыгып жатат. Өзүңүздөрдүн көйгөйлөрүңүздүн артынан өз балдарыңыздарга тарбия берүүнү, өстүрүүнү унутпаңыздар.